мыйзам долбоорун Нурлан Асанбекович колдобойм да. Эмне үчүн дегенде, мыйзамда биз мыйзам үчүн деп эле, сан үчүн деп жаза бербешибиз керек да. Өзүңүздөргө маалым Кандай деп? болгондо саны, сапатын карап жазышыбыз керек дейм. Эмне үчүн дегенде өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктары бар, андан сырткары мыйзам чыгаруу техникасы барда. Бул жерде биз могу жерде карай турган болсок, бир нече кесиптештерибиз, анан кийин фракциялардын лидерлери жазсыңар. Бирок могу мыйзам келечекте вето коюлуп, же болбосо кайтып келет да. Эмне үчүн дегенде, сиздер могу мыйзамды туура эмес жазып атасыздар да. Ушул мыйзамдын бардыгын сиздер билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын 16-чы беренеси билим берүү чөйрөсүндөгү коопсуздугу, же болбосо 21-чи беренеси билим берүү уюмдарынын укуктары жана милдеттери деген беренелерге киргизсеңиздер, ошондо туура болмок. Ошол сиздердин демилгелеп чыккан могу жалпы билим берүү уюмунда мобилдүү түзүлүштү пайдалануу, жөнгө салуу деген ушул сиздердин жанагылар иштемек да. Экинчиден, сиздер бул жерде мобилдүү түзүлүш дегенге камтып, ушуга түшүнүк берип кетип атасыздар. Өзү менен алып жүрүү же кыймылда пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар, баарланышына арналган интернетке кошулуучу электрондук жана башка жанагылар деп атасыздар. Бул мисалы бизде мамлекетте санариптештүү болуп атат. Билим берүү министрлигинин өзүнүн пландары бар. Азыр мына бүт китептерди жок кылып, планшетке өтөбүз, андан сырткары ноутбук өткөзөбүз деп атат. Сиздер ушунун баарына тыюу берип салып коюп атасыздар. Ошон үчүн мен айтат элем сиздерди, мону мыйзамыңыздардын долбоорун сунуштайт элем. Биринчи окууга кайра кайтарып, ушул мыйзамдын долбоорун билим берүү жөнүндөгү мыйзамга киргизсек, ошондо туура болот эле. Эмне үчүн дегенде, мамлекеттин жана концепциясын колгон максаттары, милдеттерине анан кийин могу сиздер алып чыккан бул жөн эле мыйзам болуп калыптыр да. Бул жерде сиздер ченемдик укуктук актылары менен мындай карап көргөндө жанагы мыйзам алдындагы актыларды чаташтырып алыпсыздар да. Менин жанагыма жооп бербей эле коюңуздар. Сиздер менен могу жер полемикага да киргим жок, бирок өзү могу мыйзам долбоорун туура эмес жазып, туура эмес алып чыккансыңар. Ошон үчүн мен сунуштайт элем, урматтуу кесиптештер, бул мыйзамды биринчи окууга кайтарып берели. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Алишер Ташбаевич биринчи окуудан кайтарылбайт. Комитеттин чечимине эле добуштуу беребиз. Каршы же макул. Же Рахмат. кайтарып алсын, ошону сунуштайт элем.